Кечинде Ош шаарында жүргүзүлгөн атайын операция учурунда уюшкан кылмыштуу топтун 5 мүчөсү кармалды. Буга чейин 91-жылы туулган жаран катуу ур токмокко алынгандыктан бейбашчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жаткан. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тартип сакчыларынын айтымында алардын баш коргоо чарасы эртең белгилүү болот. Айрым маалыматтарга караганда Чырдын башы Ош шаарындагы 2 уюшкан кылмыштуу топтун тирешинен улам келип чыккан. Таяк жеген киши ошонун бирине тиешелүү экени белгиленүүдө. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин атайын тизмесинде тургандыгы аныкталды. Аларды кармоо учурунда бирөөсүнүн жанынан 5,5 грамм гашиш наркотикалык заты чыкты. Эки күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы 5-өнү тең 48 саатта убактылуу кармоочу жайга киргизди. Эртең булардын баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралат. Негизи булардын айрымдары мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы анык болду. Буга чейинки дагы кандай кылмыштарды жасаган, кайсы бир кылмыштарга тиешеси барбы жокутугун учурда ыкчам иликтөө тобу иликтеп жатат. Өткөн аптада Ош шаарында 2 күн бандит деп аталган рейд жүрдү. Анда мобилдик топтор эл көп топтолгон мейманкана, кафе, ресторан жана түнкү клубтарда атайын операцияларды жүргүзүштү. Иш чаранын жыйынтыгында Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары катталган 35 адам милицияга алынып келинген. Алардын арасында буга чейин ар кандай себептер менен 16 жолу кармалган Крим дүйнөдө Дженга деген кайман аты менен белгилүү Кадыр Досонов да болгон. Бирок кармалгандар менен профилактикалык сүйлөшүү жүргүзүлгөндөн кийин үйлөрүнө кое берилген. Дженга былтыр октябрь айында эле ураган деп аталган рейдтин жүрүшүндө атайын багыттагы кызматкерлердин жардамы менен кармалган болчу. Бирок эртеси эле күнү ал кое берилген. Ал арада Ош шаардык милициясынын жигердүү аракеттерин өткөн бейшемби күнү болгон резонанстуу окуя менен байланыштыргандар арбын. Анда бир нече кылмышка шектелип 17 февралга чейин камакка алынган Казак деген кайман аты бар Умар Маратовдун жактоочусу милициянын майорун өлүм менен коркутканы коомчулукка чыгып кеткен. Тартип сакчысынын адвокаты президентке, башкы прокуратурага жана журналисттер коомчулугуна жардам сурап кайрылган. Буга милиционердин жетекчилигине рапорт менен кайрылгандан тыянак чыкпай, тиешелүү иштин негизсиз жабылып калганы себеп болгон. Качан гана бул иш коомчулуктун катуу нааразычылыгын жаратып, тиешелүү жактардын баарына жеткенден кийин маалымат өзгөчө көзөмөлгө алынып, тиешелүү текшерүүлөр башталган. Мындай көрүнүш Ош милициясынын намысына катуу тийгенби? Айттор уюшкан кылмыштуу топторго карата катуу чаралар көрүлөрүн убадалашкан. Бирок катардагы милиционердин коркутулуп, үркүтүлүп жатканынын өзү тиешелүү жетекчиликтин ишинин шалаакылыгынан кабар берет дешет эл өкүлдөрү. Коопсуздук кеңешинин отурумунда мамлекет башчыбыз Сооронбай Шарипович ачык эле ушул укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылып, силер саботаж кылып жатасыңар, иштебейсиңер деп ачык эле айтып атса, мен ойлойм бул деген уже жетекчибиз деле түшүнүп атат да. Кеп деген жөнөкөй карапайым милиционерлерде эмес. Элдин баары ошолорго негатив баары ошака кетип атпайбы? Кеп деген ошол органдардын жетекчилеринде болуп атат да. Ошол органдардын жетекчилери демек толугу менен система мындай реформа жүрүшүнө каршы болуп жатышат. Сотрудниктерди коркутууга бир да криминал башын көтөрмөк эмес. Эгер криминал ошол милициянын жетекчисинин принципалдуулугун билсе, ал деген бир да сотрудниктерди коркутпайт эле. Ошол эле учурда уюшкан кылмыштуу топтор менен болуп жаткан профилактикалык иштерди шайлоолор менен да байланыштыргандар жок эмес. Себеби өнөктүктөргө жакын криминалдык дүйнөнүн өкүлдөрү активдешип, айрымдары саясатка аралашып, бийликке жетүүнү эңсесе, кээ бир күчтөр так ушул криминалды үгүт иштерине пайдаланаары айтылып келет. Анын үстүнө 3 айдан кийин, тактап айтканда 12 апрелде Ош шаардык кеңешинде шайлоо өткөнү турат. Чоң коркунуч бар. Каалайбызбы, мына акыркы 2010 жылдан баштап шайлоого криминал аралашып атат, ачык эле аралашып атат. Акыркы жылдары ушул криминалдын өкүлдөрү бийликке аралашкан сезилип атат. Ошондуктан эгер ушул максат менен жасаса, анда туура эле максат болуп атат бул кадамдар. Алар аралашпаш керек да. Кылмышкер бийлик абдан алыс болуш керек, чогуу болуш керек да. Эске салсак, буга чейин Ички иштер министринин орун-басары Мирлан Каниметов өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор жок деп алып, көпкө чейин сынга кабылып жүрдү. Бирок көп өтпөй министр Кашкар Жунушалиев тактоо киргизип, сот аркылуу каттоого тургандары жок экенин, бирок мекеменин өзүнүн оперативдик тизмеде алардын саны 421 экенин билдирген. Өлкөдө 3 уюшкан кылмыштуу топ болсо, анын бир канча мүчөсү эл аралык издөөдө жүрөт. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС.